Статистикалык маалыматтарга таянсак, дүйнө жүзү боюнча бир жылда 1.300.000 адам жол кырсыктарынан каза болот. Бул боюнча адистер жол кырсыктары акыркы жылдары 66%га көбөйүп, табигый кырсыктар менен теңделерин белгилешкен. Буга байланыштуу Ички иштер министрлигинин тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуунун көйгөйлөрү жана келечеги аталышындагы элге түшүндүрүү иштери республиканын бардык аймактарында жүрүп жатат. Бүгүн бул иш-чара Кочкор районунда өттү. Бизде Кыргыз Республикасында айдоочунун күнөөсү менен болгон жол кырсыктар көп катталат да. Бул карама каршы тилкеге чыкканда, ылдамдыкты ашурууда, андан тышкары мас абалын айдаган боюнча ушу жол кырсыктары көп катталат. Ошол багытта биз азыр өзүңүздөр көрүп турдуңуздар, ушу элдерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 10.607 деп 2023-жылы статистикага ылайык берип атабыз жаракат алгандарын. Ушу жаракат алгандар көбүнчө ушу майып болуп калып атат да. Ошонун баарын биз элге талдап түшүндүрүп берип атабыз да. Иш-чара суроо жооп иретинде уланды. Катышуучулардын көбү мугалимдер, мекеме кызматкерлери болгондуктан, мындай түшүндүрүү иштери айдоочулар үчүн жүргүзүлсө болмок деген жүйөлөрдү келтиришти. Андан тышкары айрым жерлердеги эл көп каттаган мектеп, бала бакчалардын тушуна жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөк, жолчура коюу өңдүү сунуштарды айтышты. Баягы жергиликтүү бийликтин жолдору болсо, бул орган местное самоуправление деп коет. Алардын балансажында болсо, биз ошол жерлерге толук көзөмөл жүргүзүп атабыз, жолдо жүрүү эрежелеринин белгилерин койдуруп атабыз. Ал эми баягы республикалык значениядагы жолдор болсо, анда дептер аркылуу биз иш алып барып атабыз да. Мына бүгүнкү күндө толук мындай жолдо жүрүүнүн эрежелеринин негизиндеги белгилерди биз койдурдук. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан алынган маалымат боюнча, кырсыктардын көбү айдоочулардын күнөөсүнөн түн ичинде болот. Ошондой эле оң рулдуу автоунаалар менен байланышкан 1238 кырсык катталып, 114 адам жарык дүйнө менен кош айтышкан. Ал эми балдар катышкан 1860 учур орун алган. Биздин мектепте жылда эле жол коопсуздугу боюнча, жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп, инструктаж өтөбүз. Балдар менен жол эрежесин сактоо боюнча тарбия сааттарды өтөбүз. Биздин мектепте ошо ЮИТ командасы түзүлгөн, жол эрежеси боюнча ушу конкурска катышып, иш-чараларды, Кочкорго келип иш-чараларда катышып жүрөбүз. Бүгүнкү жол коопсуздугун алдын алуу боюнча өтүп жаткан иш-чара дагы абдан жакшы уюштурулуптур. Негизи ар бир райондордо, ар бир аймактарга да ушундай иш-чараларды көптөн уюштуруп турса. Көбүнчөсү азыр водительдерди күнөөлөп атат го, бирок андай деле турабыз. Биздин өзүбүздөн да ката кетиши мүмкүн да. Мисалы биз деген машиналарды келатса да жетишип кетебиз деп чыркап өтүп кетишилер бар го, бирок ал деле туура эмес. Мындай водителди көрсө, анда пешоход бар болсо, ошол маалда токтоп окуучуларды өткөрүп алат. Өткөн 2023-жылы өлкө аймагында 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, 783 адамдын өмүрү кыйылган. 10.000ден ашуун адам денелеринен ар кандай жарааттарды алышкан. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 11 айында Нарын облусунда 167 жол кырсыгы катталып, 40 адам каза болгон. 268 адам денелеринен ар кандай жарааттарды алышкан. Анын ичинен балдар менен байланышкан 31 учур катталып, 4 бала шейит кеткен. 32 баланын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туулган. Максат Абдракунов, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.